Саламатсыздарбы, кандайсыздар? Менин атым Кундуз Таштанова жана мен бүгүн сиздерге мамиле жаатында цифровой психология боюнча акысыз сабак өтүп беремин. Сөзсүз түрдө бул сабакты көрүп, конспекттеп алыңыздар, сторис жасасаңыздар болот, видео скриншот жасап туруп жана жакындарыңыздарга ушул телеграм каналдын ссылкасын дагы менеджерден алып берсеңиздер болот. Акысыз сабакты көрүп сөзсүз түрдө уже эле дароо трансформация алып, мамиле жаатынан, акча жаатынан, өзүнүн табуу жаатынан уже эле результат алууга мүмкүнчүлүк болот. Бул мини курста ушул 3 мамиле, акча, ден соолук, предназначение сабактар өтө маанилүү жана убактылуу гана ачык доступта болот. Ошон үчүн көрүп жетишиңиздер. Мамиле жаатында көбүнчө биз акча дейбиз, бирок акчанын аркасында мамилеге байланабыз да, мамиле жатат. Акчаң болуп, жолдошуң менен мамилең начар болсо, өзүңдө эч ким сүйүктүң жок болсо дагы бактылуулук орнобойт да. Канча акча таап, ийгилик жарата берсең дагы ошон үчүн мамиле эң мыкты сфералардын бири. Жана запомните, всегда оставляйте дверь приоткрытой. Мамилени дайыма сактаган аракет кылгыла. Всегда оставляйте дверь приоткрытой деген эмне? Эшикти тарс жаппай, кичине ачык койгула дегенди билдирет. Бул эмнени билдирет? Дайыма ошол адамдын астында эшикти жаап, стоп дебей, дайыма мындай возможность мамилени үзбөш керек. Мамилени мындай ачык калтырып коюш керек да. Бул менин кеңешим. Мен 3,5 жылдан бери цифровой психологиядамын. 1-2 уровень база, профпоток, коуч Жанат Кожомжаровдун цифровой психология Дубай, Турцияларда барып окуп, кайра кайталап окуп келгем. 1,650,000 сом именно ушул психологияга жумшагам. Инна Тляшинованын квантовый психология сабактарын баарын сатып алгам. Жана азыр магистратурада да окуйм, социальная психология факультетинде 2 курсмун. 1, 10, 19, 28 төрөлгөндөр 1 санга киришет. И 28 албетте бир азын башкача, кичине мамилеге, түшүнүгү бар десем болот. Бирок негизи бирлердин эгосу күчтүү. Башчы болууну каалашат, руководитель болот. Эмне үчүн мамиледен жабыркайт? Укканды билбейт, адамдарды башкарып эле баштайт. Меники туура, мен айтканды кыл деп турат. Ошон үчүн мамиледен жабыркайт. Себеби адамдар мындай адам менен, мындай лидер, тяжелый адам менен жашаш, жанында болуш оңой эмес. Бирдин жанында болуш оңой эмес, бирге эч нерсе жакпайт. Эмне үчүн мамиледе аксайт бирлер? Ар дайым өзүн туура деп эсептейт. Башка тарапты укпайт, баарын көзөмөлдөйт. Башка тараптуу такыр укпайт, баарымын көзөмөлдөй берет. Жубайына үстөмдүк кылат. Өзүнүн гана караткысы келет. Үйдө отур, мен эле кара, мен король, мен царь, менин бутум жуу, мага тамак жаза. Я твой король, ты мой король, я служу тебе, сеники туура, сен айтканың закон деш керек бирлерге. Булардын эгосу ушуну каалайт. Бул адамдар сүйүүнү эмес, бийликти тандашат. Сүйүүнүн ордунда буларда ушундай бир таймаш башталат да. Экиде обида жана сезимталдык. Мамиледе эмнеге аксайт? Ар бир сөздү жүрөккө жакын алат. Ички таарынычты айтып чыкпайт. Курмандык менталитети күчтүү. Мен баарын сен үчүн кылдым. Цифровая психологияда 2 бул жүрөктүн вибрациясы. Эгер эки таарынычта көп болсо, сүйүү токтойт буда. 2 жабыркай берет. Мени түшүнбөй койдуң, мени сезбей койдуң, мени түшүнбөй койдуң, мени кучактабай койдуң дейт. Ичинде ката берет. Ичинде ката бергенде эмне болот? Ооруп баштайт. Женский жактан ооруйт, көзү кетет, билбейм, женский ар кандай оорулар менен ооруп баштайт, дагы бир нерсе ооруйт, обидада толуп баштаганда элестетиңиз. 2 мамилени сактап калыш үчүн все проглатывает, айтчу сөзүн айтпай ичине ката берет. Ошо менен ошол нерсе толо берет. 3 жеңил жашагысы келет. Буларда балалык энергия. 3 эмне үчүн мамиледе аксайт? 3 действие кылгысы келбейт. Сүйүүнү забота деп ойлойт. Жадныйраак болот. 3 өлө заботливый. Самый лучший мужья это тройки деп аталат, потому что 3 өлө заботливый, камкор болот, бирок холодный болот. Холодная забота. 3 сүйүүсүн забота, камкорлук деп билет. Бул мындай сүйүлөй берет,
эчтеки жок болот да. 3-тө. Эркек мырза 3 болсо, эмне үчүн мамиледен жабыркайт? Көп сүйлөйт, но действие кылбайт. Аны кыздар күтө берип уже шалкасынан кетет. Оюнда эле кыла берет действие, а на деле жок. Эркек аял, аял киши 3 болсо эмнеден жабыркайт? У нее холод. Балдарын даже кучактап, эмоция чагылдыра албашы мүмкүн 3 аял. Женщина тройка. Дальше 4-төр. Катуулук, контроль, тартип. Мамиледен эмнеге аксайт 4? Көп адамдар менен 4-ү, 22-си, 13-ү, 31-и төрөлгөндөр 4-төр. Бетке айтып салат. Оюн бетке айтып салат, мисалы үчүн. Сен толуп кетсиң, семирип кетсиң десе, там 1, 9 любой адам уже эле ичинен тарынып калат, болду. Ага аны менен мамиле түзгүсү келбейт. Адамга бетке айтып атып, жаман көрүнүп, мамиледен жабыркап башташат булар. Ошон үчүн адам сурабаса, аларга жөн эле оюңду пихать этип эле айта бергенден алыс болушубуз керек. Жумуш жана тартип буларда биринчи орунда. Тартип. Мээримге орун аз беришет. Булар мындай недовольный болуп турат постоянно. Бирок добрый да, эң отдающий цифра болот. 4 структура. Сүйүүдөн катуулук эмес, жылуулук маанилүү. Ошону 4-төр дайыма билип жүрүш керек. 5-тер. 5-и, 10, 14-ү, 23-ү төрөлгөндөр 5-тер. Эркиндик жана социалдуулук. Булар сүйлөшкөндөн рахат алат. Эркиндик булардан акчадан да маанилүү. Мамиледен эмнеге аксайт? Эркиндикти жоготкуудан коркот. Эгерде жигитиңиз 5 болсо, үйлөнүп калуудан, эмнеден качат? Эркиндиктен ажырап калам дейт. Үйдө отурбайт мындай эркек. Аял деле отурбайт 5-тер. Мамиледен эмнеге аксайт? Эркиндикти сүйүүдөн да үйдө коюшат. Акчадан дагы да будет. Бир адамга байланып калуудан каалабайт. Туруктуу мамиле буларга куруу өтө кыйын. Психологияда 5 бул тажрыйба энергиясы. Эгер жүрөк эмес кызыгуу менен жашаса, сүйүү кармалбайт. Түшүндүкпү? 6-лар. Алтылар сүйүү жана сүйүү, курмандык ар бирин жакшы кылууга уруну. 6-лар сүйгөндү билет, сүйө алат, сүйүүнү күтөт. Мамиледен эмнеге аксайт? Башот менен сүйүүгө кирип кетиши мүмкүн башкага. Жубайын өзгөртүүгө аракет кылат. Мага муктаж болсун дейт. Обидага кирсе отомстить этет. Ошо обидага кирип баштаганда толуп, ооруп дагы баштайт. Лишний вес да. Психологияда 6 кызмат кылуу энергиясы, бирок тең салмак болбосо мамиле чарчайт. Акчаны сүйөт 6. Акчаны тандап эле акча дей берсе, баары мамиледен жабыркаса артка кете берет. 7 жабыктык жана сырдуулук. Мамиледе эмне үчүн 7-лер аксайт? Эмоциясын билдирбейт, жакындык түзүүнү кыйын буларга. Сырдуу болуп байланышты тосот. Сырдуу болуп эле башкача болуп турушат да 7. Психологияда бул акыл энергиясы. Эгер жүрөк жабык болсо, сүйүү агымы жүрбөйт. Жүрөгү, сердечный чакралар жабык болсо, сүйүү агымы жүрбөйт. 7-де сексуальный энергия көп. Агрессия, сүйүүнү, забота, сүйүү, агрессивная забота болот 7-де. 8-дер. Мисалы үчүн 8-дер акча, бийлик, катуулук деп атпайбы? 8-дер деген акча бердим, мына сүйүүмдү билдирдим деп билишет да. Эмне үчүн мамиледен аксайт 8-дер? Материалдык баалуулуктар биринчи орунда буларда. Сүйүү эмес, оокат, материалдык жашоо. Көп учурда башкаргысы келет, контролдойт. Сүйүү эмес, көзөмөл болоору мүмкүн. Сүйүүнү ошо көзөмөлдөп контролдош керек. Сени контролдош керек. Контролдоп турган ошо сүйүү деп ойлойт. Элестетиңиздер, видео звонок менен чалышы мүмкүн. Булар только фактыга ишенет. Мырзаңыз, жолдошуңуз 8 болсо, ал видео звонок менен чалуу, ишенбестик, сенин аркаңан контролдоо, бул данность такая. Сиз ага тарынбаңыз, данность такая. 8 бул күч, бирок бул күч жүрөк менен тең салмакта болбосо мамиле эзилет. 8 эч кимге ишенбейт. 8-дер ыйлактап атпайбы? 8-дер даже Кудайга деле ишенбейт десемчи. 8 минуска кеткенде анан Кудай деп баштайт, духовностька келип баштайт. Адам качан Кудайды эстейт? Кыйналганда гана иштеп баштайт да. Бирок биз Аллахты бир гана кыйналганда эмес, именно ийгилик жаратып атканда дагы благодарность менен эстешибиз керек. Ыраазычылык билдиргенди үйрөнүшүбүз керек.
ар бир адамга ыраазычылык ушул посттун астынан сөзсүз түрдө ыраазычылык жазыңыз. Тапшырма сиздерге, жубайыңыздарга, жолдошуңуздарга ыраазычылык катын айтыңыз, жазыңыз, смс кылып, WhatsApp'тан жазып, скриншот кылып, сториске киргизип мени белгилеңиздер, менеджерге жөнөтүңүздөр, активдүүлүк көрсөтүңүздөр, эмне тапшырмаларды аткарып атасыздар. Ушул сабактын астына силерге тапшырма сөзсүз түрдө ыраазычылык жазуу, жолдошуңарга, өзүңөргө, ата энеңерге жазып, смс кылып жөнөтүңүздөр. Өлгөндө жазабызбы, азыр жазыш керек. Ошон үчүн жазып, азыр кылбасаңыздар кыла албайсыздар. Кылыңыздар, жазыңыздар, оозуңардан жакшы сөз аябаңыздар. Адамды жакшы сөз жибитет. Силердин эң жакын адамыңар, жолдошуңар, жубайыңар, бул жашоого ата энеңер аркылуу келдиңер. Силер дагы ата энесиңер. Баланы төрөп чоңойтуш канча эмгек. Анан глупо держать обиды на родителей, мелкие обиды, да. Ата энеси өзү албаган нерсени силерге бере албайт. Болгон аракетин жасады, бул жашоого алып келди, болду. Ошого ыраазы болушубуз керек. 9 бул курмандык, баардыгына жардам берүү. Мамиледе эмнеге аксайт? Өзүн унутуп, башкаларга гана жашайт. Жакшы болуп көрүнүүгө аракет кылат. Токсичный мамилелерди кечирип жүрө берет 9. Психологияда 9 бул сүйүү жана ак ниет. Бирок өзүнө болгон сүйүү болбосо, башкалар менен болгон мамиледе да начарлайт. 9 өзүн сүйбөйт, өмүр бою эле өз башкаларды ойлоп эле жүрө берет. Таарынчак, бала кыял болот. Ошон үчүн мамиледе эң биринчи тапшырма сиздерге мамилеңерди. Мен бул сабактан кийин сиздер жолдошуңарбы, жубайыңарбы, ата энеңерби, жакыныңарбы аны түшүнгөндө силер таарынбай баштайсыңар, энергияңарды коротпой баштайсыңар. Канча деген мамиле үзүлбөйт, канча деген үй бүлө чачыранбайт, канча деген нерв, энергия сакталат. А энергия бул акча, билебиз аны. Ошон үчүн мен атайын ушундай сабакты сиздерге жазып, атайын ушул нерсени тартуулап атам. Жана дагы да тереңирээк билип, мен менен иштешүүнү кааласаңыздар, менден билим алууну, жандуу жолугушуп, анда мен менен иштешүү курска келиңиздер, окуңуздар. 1 ай онлайн окуйсуздар, 2 жандуу жолугушуу менден белекке болот. Жеке менден разбор консультация кымбат турат. Андан көрө окуп келгендер силерге выгодно. Мен менен зумдар, 8 зум, аудио практика, 2 жандуу жолугушуу, киттеп, дагы жандуу лекциялар болгондо чакырамын да. Ошон үчүн код души курсу атайын сиздер үчүн. Өзүң жан дүйнөңдүн кодун табууга жардам берчү курс. Бул жакта сиздер онлайн, офлайн, онлайн зумдардан өтөт сабак. Сабактар жаздырылган, мына сабактар жаздырылган код души курсу. Бул жакта баардыгы бар, мына баардык предназначение, мышление и так далее. Запистер болот. Белекке бренд китебимди белекке берем. Zoom разборлор болот, WhatsApp чаттан кайтарым байланыш, күнүгө чат ачылып, жабылып, кураторлор дагы болот, мен болом, аудио практикалар болот. 6 айга чейин доступ сактап берем. Мен менен жекече иштешүүнү каалагандарга коучинг бар. Бул курс кимдер үчүн? Жашоосунда багыт жоготкондор үчүн, тагдыры менен күрөшүп чарчап, энергиясы жок, выгоранияда, улам бир нерселерден, улам жумушу жүрүшпөй жаткандарга, акча жаатында энергия, мамиледен жабыркап аткандарга, өзүнүн чыныгы менин жумушум, менин профессиям, предназначением деп таппай жаткандарга, энергиясын көтөрүп, миссиясы менен жашагысы келгендер үчүн, сүйүктүү жумушун таап, ошондон рахат алып жашагысы келгендер үчүн 8 модуль бар 1 айдын ичинде, элестетиңиздер. Мыкты сабактар, жаздырылган сабактар плюс Zoom менен дагы силерге полный разбор кылып, Zoom сабактардан да өтөм, силердин суроолоруңарга да жооп берем. Бирөөгө суроого жооп берип атканда, экинчилер укканда, башкалар укканда мощный трансформация алышат да. Медитациялар, жеке энергия календарыңызды аласыз, аудио практикалар болот. Жумасына 2 жолу Zoom разборлор болот, 2 офлайн жандуу жолугушуу болот менден. Балким эмкиде мен бул офлайн жолугушууларды алып саламын, ошон үчүн сөзсүз түрдө пока возможность есть. Онлайн, офлайн жолугушуу вообще мощный, ошон үчүн сиздерди күтөбүз бул жакта. Бизде кандай тарифтер бар? Бизде я рекомендую мына 15 000 сомдук тарифти, 30 000 сом турат негизи курс, 50% арзандатуу менен 15 000 сом. Бул жакта 1 ай кайтарым байланыш менен окуйсуздар, жумасына 2 жолу жандуу Zoom өзүм өтөмүн, жандуу сабактарды өтөм, жаздырылган сабак 6 ай доступ, сонун 5 мүнөттүк, 10 мүнөттүк кыска сонун сабактар, ушундай форматта. Жумасына 2 жолу аудио практика болот куратор менен, медитациялар болот, жандуу жолугушуу менен, киттеп болот, баардыгы болот да. Коучингде мен менен
жандуу 2 ай иштешүү болот да. Анан өз алдыңызча эле окуйм, сабакта эле окуйм, зум кереги жок, жолугушпайм, китеп эч нерсе кереги жок десеңер, мына өз алдыңызча окуу. Бул билимдерди мен канча 3,5 жылдан бери жашоомо өзүм колдонуп, алып, практика жүзүндө көп миллиондогон акчалар менен окуп келе жатамын. Жана бизде бөлүп төлөө каралган, реквизиттер бар. Дароо төлөмгө сразу электронный разбор аласыз белек катары. И сонун мүмкүнчүлүктөр. Мындай курс Кыргызстанда жок. Мындай профессиональный жаздырылган, ушунча билим менен, плюс мен еще продюсермин, билесиңер, наставникмин. Дальше Инстаграм боюнча да кантип алып кетиш керек. Бир гана психология эмес, акча жаатында ийгилик кантип жаратыш керек. 3 айга бөлүп төлөө каралган бизде. Мына 15 миңди 3 айга бөлүп төлөсөңүз, айына 5 миңден айланат. Андан сырткары бул жакта 3 ай, 6 айга чейин 100 миңдик тарифке келсеңиз, эгерде мен менен жандуу 2 ай окуйм, коучинг сертификат алам десеңиз, пожалуйста, 100 миң. Ал жакта уже көп обширный, ал жакта көп обширный окулат. Жандуу мен жанында жүрөсүз. Мындай мүмкүнчүлүктөр, сонун тарифтерди койдук. Эгерде сиздер действительно ушул нерсе менен ийгиликтерге жетем, мамилемди жакшыртам, өзүмдү табам, бир чөйрөдө болом десеңиздер, барыңыздарды күтөм. 2 жандуу жолугушуу кандай өтөт? Биринчи жандуу жолугушууда мен отелге, офиске чакырам. Ал жактан жандуу сабактарды доска менен чийип, 1ден 9га чейин жандуу энергия менен уже эле сабак өткөндө силер дароо результат прям жандууда. Эң негизгиси, курска келгендерге албетте там 5 саат, 6 саат жандуу сабактарды мощный өтөм. Аны ачык доступта эч жерде албайсыңар. Экинчи жолугушуу мен баняга чакырам. Баняга барып, именно парга, именно басканды, именно дисциплинага түшкөндү, дене менен иштегенди үйрөтүп көрсөтөм. Албетте отчет бересиңер, ходьбага түшөсүңөр, азырчылык абалга түшөсүңөр. Биз бул проектти, курсту 3 айда бир запуск кылабыз. Ошон үчүн мындай мүмкүнчүлүк болуп атканда сөзсүз түрдө катышып алыңыздар. Барыңыздарды күтөм. Менеджерлерге байланышыңыздар видео сабактын астында номерлерине. Алар бүт консультация айтып, программа жөнөтүп, тариф жөнөтүп, айтып берип, чалып, М+ду кантип оформить этсе болот, баардыгын сиздерге көрсөтүп беришет.